Салам айтам барыңыздарга. Кудай батасын берсин. Забурда 89 бөлүм 10 аят. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл. Ал эми күч кубаттуу болсок 80 жыл. Анын эң сонун учуру эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт. Кийинки аяттарда акылдуу болушубуз үчүн өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт. Бул забурду Муса пайгамбар жазгандыгы жазылып турат. Кудайдын кишиси Мусанын сыйынуусу дейт да. Бир учурда Теңир жүрөгүнө ушул ойлор салса керек. Ал адамдын өмүрү жөнүндө, адамдын өмүрүнүн кыскалыгы жөнүндө ой жүгүрүп жатат да бул жакта. Өмүр жашыбыз 70 жыл, күч кубат болсо 80 жыл дейт. Бирок ошонун эң эле бир учурлары бар. Оору жана эмгек дейт. Чын эле жашообузду карасак, канча адамдар эмгектенишет. Ар бирибиз эмгектенебиз. Ооруган учурларыбыз бар. Бирок карап туруп, чындап эле ушул ооруган учурлар жакшыбы деп ойлоп кетесиң да. Мен артыкы жашоомду карап, мүмкүн операция болгон учурларымды, же болбосо кайсыр ооруган учурларымды карап туруп, кайра ошол күндү эңсебейм. Кайрадан ошол ооруну эңсебейм. Жакшы деп айтыш кыйын. Ооба, мүмкүн Кудай батак айландырды, бирок жакшы деп айтыш абдан кыйын. Бирок Муса эмнегедир эң сонун учур эмгек жана оору дейт. Ушул адамдын өмүр жашынын, ушул өмүр жашынын убактыларында эмгек жана оору бул адамдын жашоосуна өтө керектүү экендигин айтып атат да. Бирок эмнени айткысы келди болот экен? Эң сонун учур эмгек. Биз ошо жаңы карап көрөлү. Муса өзүнүн өмүр жашында жалпысынан 120 жыл жашаган. Анын 120 жыл убактысы 3-кө бөлүнөт. Ал 40 жыл фараондун үйүндө жашады. 40 жыл Мидиан жеринде чөлдө кой багып жашады. Анын кийинки 40 жылы ал болсо кайрадан чөлдө Кудайдын эли менен чогуу жашады. Эми ушул 40 жылдын, 120 жылдын 3 бөлүгүнүн кайсынысын ал эң сонун учур деп атады болду экен Муса. Эгер ал фараондун үйүндө жүргөн убактыларын эң сонун учур деп атаган болсо, анын окуган учурлары, студенттик учурлары эң сонун деп атаган болсо, ал же чын ошону айтадыбы, же башканы атады болду экен. Же болсо билим алган учурлар эмгек, ушу эмгек кылып билим алган учурлар сонун күндөр деп атадыбы. Ооба, окуучулук күндөр жакшы. Бир жолу бир бала айтып коет дейт да. Үйүнө кубанып келиптир. Ата, апа, сүйүнчү десе, эмне болду балам деп айтса, биздин мектеп өрттөнүп кетти деп коет дейт да. Чындап эле кайсы адамдар окугусу келбегендер бар. Окуп эмгектенгиси келбегендери бар. Ооба, мүмкүн ал дагы эмгек жакшы күндөр. Артыбызга карап, ой, ошо окуучулук күндөрдү эңсейбиз, студенттик күндөрдү эңсейбиз. Бирок Муса эмгек деп айтып атканда ал кайсы эмгегин ал баалаган? Бүгүнкү күндө адамдар жакшы жашаш үчүн, материалдык жашоодо бутка туруш үчүн болгон күчтөрүн жумшап эмгектенишет. 2-3 жумушта иштешет, күнү түнү иштешет, ден соолуктарын коротушат. Бирок ошол чын эле жакшы учурларбы? Бир адам көп өмүрүн коротуп, чоң үй салып, мына деп той бергенден кийин каза болуп калды. Бул жакшы күндөрбү чындап эле? Ден соолукту кетирүү, ошол жердеги үй салыш үчүн бул жакшы күндөрбү? Менимче адамдар сонун деп айта албаса керек. Көптөр чет өлкөлөргө иштеп келет, үй бүлөсүн ташташат, бала бакырасын таштайт. Ушундай эмгектенишет абдан. Ачка калат, ток болот, ысыкка, суукка күйөт. Бирок алданышат ал жактан. Эми ошол күндөрдү карап туруп, эң сонун күндөр эле, үй бүлөм жок, ошол жерде жашап жүргөн күндөр абдан жакшы эле деп айткан адамды көрө элекмин. Бирок Муса
айтууда Теңир алдында эң сонун учур эмгек экен жашоодо деп. Муса жана айткандай ал 40 жыл фараондун үйүндө чоңойду. 40 жыл ал Мидиан жеринде ал кой бакты, ал ишкер адам болду, эмгектенди, күнү түнү ошо малдын артынан жүрдү. Бирок ал көп учурун, көп эмгегин Теңирдин эли менен Мисирден чыккандан кийинки чөлдө жүргөн күндөрүн ал эмгек катары көп айтат. Эгерде ошол Мисирде жүргөн күндөрү, окуучулук күндөрү же фараондун үйүндө тарбияланып жүргөн күндөрү, сонун күндөр болсо, ал жөнүндө дагы мүмкүн бир нече бөлүм жазмак болуш керек. Бирок ал күндөрүн ал жазган жок. Ал жөнүндө ал Еврейлер китебинде ал фараондун кызыкчылыгынан, убактылуу жыргалчылыгынан баш тартты дейт. Ал жактан кетип калды дейт. Ал жерде ал чыныгы жакшы күндөрдү эсептеген эмес. Ал үчүн эң сонун учурлар Кудайдын эгин таласында, Теңирдин эли менен жашаган, Теңирдин ишин кылган күндөрүн чыныгы эмгек деп эсептеген. Бүгүнкү күндө жашоомдо байкасам, ооба кайсы учурларда чарчаган күндөрү болот. Кайсы учурларда Теңирдин кызматынан мүмкүн денелик жактан чарчап, уйкудан калган учурлар, чарчаган учурлар болот, бирок эң сонун күндөр, кээде сыйынуу түндөр, сыйынуу күндөр, кайсы бир туугандардан кабар алуу, алыскы жерлерге баруу, ооба чарчатышы мүмкүн, бирок ошо эң сонун күндөр. Анткени Теңир үчүн эмгектенүү, Теңир үчүн бир нерсе кылуу, кайсы Теңир үчүн, кайсы бир туугандарга жардам берүү, бул чыныгы эмгек. Ошо эсте кала турган күндөр. Артыбызды карап эч качан өкүнбөйбүз, чарчабайбыз. Абдан сонун күндөр өттү эле. Ооба, учурунда чарчаганбыз, учурунда кыйналасың, бирок ошо Теңир үчүн кылган эмгек учурлар бул эң сонун күндөр экен. Ушул өмүр жашообуздун ушул кыска убактыларында 70-80 жыл аралыгында дейт Муса, эң сонун учур эмгек. Бирок кайсыл эмгек? Кой баккан эмгегиби? Же билим алган эмгегиби? Жок. Теңир үчүн эмгек кылган күндөр эң сонун учурлар дейт. Бир кара адам дайыма ушул дем алыш күндөрү ал эки чогулушка барчу экен. Бирок кайсы учурларда ал эртең мененки чогулушту калтырып түшкү чогулушка барчу экен да. Аны кээ бирлер айтышыптыр, эмне буга, эмне жетишпейт, ал пенсиясы жетишпейби, ага баары жетишет да, эмне себептен ал чогулушка келбейт эртең менен деп көп соктошчу экен да. Бирок ал өлгөндө, бир адам анын жашоосу жөнүндө күбөлөндүргөндө, баардыгынын жашоосунун ойлору өзгөргөн экен. Анткени ал ошол өлгөндөн кийин ошол көп адамдар келет, ошонун жанына бир жаш жигит туруп күбөлөндүргөн экен ошол карыя жөнүндө. Ал айттыр, биз жаш болгонбуз, биз үй бүлөбүз атасыз калганбыз, жетим өскөнбүз. Биздин апабыз абдан эмгектенчү, абдан кыйналып багам дечү. Бирок кайсы бир күндөрдө биздин эшикке ай сайын бир конвертте акча келип жатты дейт. Конверт келип калып, биз ачсак эле анын ичинде акча бар экен дейт. Анан биз аны карасак, ушу бир айга жете турган, тамак ашы жете турган акча болчу. Андан кийин кайсы бир майрам күндөрү да, майрамга да өзүнчө да бир акча келип калып атты дейт да. Анан биз билчү эмеспиз кимден келип аткандыгын, ушу эшикке келип бирөө кыпчып кетчү дейт да. Анан биз чоңоюп, акырын изилдей баштадык дейт, аңдый баштадык. Ошол убакыт келгенде биз күнү түн аңдый баштадык, ким таштап кетип болду экен деп. Анан бир күнү карасак, ошол карыя келип эшикке акырын таштап кетип баратканын көрдүм эле дейт. Көрсө ошол карыя колго бир жыгачтанбы бирнеке жасап, базарга алып чыгып сатып, ошонун акчасын чогултуп, ошол үй бүлөгө көрсөтпөй таштап кетишкен. Ал ошол жетим үй бүлө үчүн кам көрүп, ошол жетим үй бүлө үчүн эмгектенишкен. Ошону көптөрдүн жүрөктөрү, ойлору өзгөргөн экен. Көптөгөн соттогон адамдардын жүрөгү өзгөрүптүр. Көрсө карасаңар, карыя адам ал ким үчүн эмгектенди? Ал Теңир үчүн эмгектенди, ал башкалар үчүн эмгектенди. Ал кубаныч алчу ошол нерседен. Демек, эң сонун учуру өмүр жашообузда бул эмгек дейт. Эмгек, Кудай үчүн эмгектенген учурлар эң сонун учурлар.
Муса чындап эле Кудайдын эгин таласында өзүнүн элин жетектеп, Кудайдын элин жетектеп, ага арачы болуп, алар менен чогуу жашап, Кудайдын кереметтерин көп көргөн, көп баталарга ээ болгон, Кудайдын колун көргөн, күчүн көргөн, кудуретин көргөн, ал Теңир үчүн эмгектенген эң сонучулары аныкы ошол күндөр эле. Бир учурда бир 2 жаш адам үйлөнө турган болушат, жаш жигит, жаш кызга үйлөнө турган болот, ишенгендер болушат. Алар үйлөнө иштешкенде ошо союз учур болгондуктан жигитти ишенгендиги үчүн аны 10 жылга түрмөгө кесип жиберишет. Алардын үйлөнө турган күнү абдан жакын эле калган болчу, бирок алар үйлөнбөй калышат. Ошентип ал түрмөгө кесилет. Түрмөгө кесилгенден кийин алар бири-бири менен кат жазып сүйлөшүп жүрүшөт. Түрмөдөн келгенде үйлөнөбүз деп, ошентип 10 жыл өтөт. 10 жыл өткөндөн кийин ал мына бүтөйүн деп, мына чыгайын деп калганда, аны дагы 15 жылга кесип жиберишет. 15 жылдын аралыгында тиги баланын үмүтү үзөт, үмүтү өчөт. Үмүтү үзүлүп, ал тиги адамга кат жазат. Мен сени кое бердим. Сен каалаган адамыңа турмушка чыга берсең болот. Мен дагы бир 15 жылга кести. Жалпысынан 25 жыл. Сен мени күтө албайсың. Сен каалаган адамга турмушка чыксаң болот, мен сени кое бердим дейт. Ошентип ал кат жиберет. Бирок бир аз күндөн кийин кайрага кат келет. Ал катта мына деп жазылган эле. Мен сени күтөм. Мен сени күтөм. Демек, ошентип ошол дагы 15 жыл бүткүчөктү ал адам 15 жыл күтүп, ошондон ал чыгып келет, 25 жылдан кийин чыгып келет, анан экөө үйлөнүшөт. Ошондо жанагы адам көйлөндүрөт. Биз жашообузда бир да жолу келишпестикти байкаган жокмун жашоомдо. Биз келишпестикти тик нерседен өтүп кеткенибизди байкадым дейт. Ушунчалык күтүү, Теңир үчүн чыдоо, Теңир үчүн ушул кыйынчылыктарды көтөрүү канчалык бата экендигин мен көрдүм дейт да. Карасаңар, Теңир үчүн кыйынчылыктарды көтөрүү, Теңир үчүн ушундай эмгек кылуу, бул чын эле бата алып келбей койбойт экен. Теңир үчүн азап тарткан учурлар, Теңир үчүн эмгектенген учурлар, бул эң сонун учурлар экен. Ошол адам 25 жыл азап тартты, бирок ал Теңир үчүн көтөрдү ошонун бардыгын. Бирок Теңир ага өзгөчө батасын берди. Экинчиден карасак, эң сонун учур бул оору дейт. Жана айткандай, эч ким ооруну жакшы деп, же болбосо жакшы деп айта албайбыз. Эң сонун учур деп айтыш кыйын. Бирок Мусанын жашоосун карай турган болсок, ал жашоосунда ооруп жатып калды деген жерлерди кездештирбейбиз. Муса 120 жылга чыкканда дагы, 120 жашка чыкканда дагы анын көзүнүн курчугу айткан эмес дейт. Ал деген күч кубатка, кайратка толгон адам болчу. Аны Теңир айткан, тоого чык дагы ошо тоонун үстүнө сен өлөсүң деген. Бирок ошол тоого чыкканда дагы ал кайраттан жазган эмес. Ал көзүнүн курчу кеткен эмес, ал алысты көргөн адам эле. Мындайча айтканда ал ден соолуктуу адам болчу. Ал ден соолугу менен дагы да көпкө жашаса болмок болчу, бирок Теңир ага болду деп, жетишет деди. Сен жердеги жашооң бүттү. Канаан жерине сен кирбейсиң деген. Карасаңар, анын ооруган учурун деле көп байкабайбыз, бирок ал эмне жөнүндө ооруган ал? Ал оорунун эмне экендигин билген адам ал. Ал эмне жөнүндө ооруган? Ал көбүрөөк эл үчүн ооруган экен. Ал элдин кыйналганын көрүп, арачылык кылып ооруган, ал сыйынып ооруган, ал жан дүйнөсү кыйналган. Көп учурда биз убактылуу нерселер үчүн көп ооруйбуз. Жаныбыз кейийт. Бир жолу эртең менен турсам, машинанын терезе айнеги сынып калганын көрдүм. Жосо жарака бар болчу, бирок ошо жаракасы дагы кеңейип, узарып кеткенин көрүп, жаным кейип атат да. Терезе сынып кеткен турбайбы дагы, көбүрөөк сынып калыптыр, эмне болот эми деген сыяктуу мындай ичинде кайгыруу болуп кетти. Анан бери карай чыксам, жолго чыксам, бир көчөдө бетинин баарын жара баскан бир адам кайыр сурап отурат. Ошону көргөндө мен жүрөгүмдү өзгөрттүм. Мен эмне үчүн кайгырып атам? Карачы бул адамды. Мен болбогон бир нерсеге, болбогон бир айнекке кайгырып жатам. Ал эми өлүп бараткан бул жандарды карачы деп мен жүрөгүмдү өзгөрттүм. Бул адам дагы адамдын жашоонун эң сонун учуру оору дегенде ал денелик оору эмес. Ал жан дүйнөнүн башкалар үчүн ооруган учурларын айтып жатат. Муса пайгамбар ал деген адамдардын куткарылышы үчүн арачылык кылып ооруган, ал кыйналган, ал 30 күн, 40 күн, 40 түн ал орозо кармап алып кыйнап сыйынган ал. Ал жаны кейип, ал жаны ооруган. Бирок Теңир үчүн ал кыйналган.
Теңир үчүн ал ооруган, Теңир үчүн ал жүрөгүнөн кейиген, сыйынган. Ошол нерсе менен ал айтып жатат. Эң сонун учурлар ошол учурлар. Башка бирөөнүн куткарылышы үчүн жаныбыз кейиген учурлар, бул жакшы учурлар. Жаныбыз ооруп атса, кейип атсак, сарсануу болуп атсак башка бирөөнүн кыйынчылыктары үчүн, бул жакшы күндөр. Бир адамдын ишенгендердин баласы бир күнү үйүнө ичип келет. Ичкириге ичип келгенден көргөн ата энеси абдан кыйналышат, жандары кейийт, абдан оор кабыл алышат. Алар чогулушка келип, акыркы орындуктарга кыйналып отуруп, сыйынып аракетчет. Бирок дайыма баласы үчүн сыйынышат. Алар айтышат: Теңир, ушу балабызды тозоктон куткарып кала көр, тозоктон сууруп ала көр, ушу күнөөнүн колчулугунан сууруп ала көр деп алар көйүн сайын сыйынышат. Ошентип убакыт өтөт. Баласы бир күн ооруп калат, бирок ооруп жатканда, ал өлөрүнө бир жума калганда Кудай менен элдешет. Кудай менен элдешип ал асманга кетет. Ошол ата эне, ошол ата баласын ошол тозоктон сууруп алды. Сыйынуусу менен, жаны кейүү менен, кыйналуу менен, Теңирден жалынуу менен ал ошол жактан сууруп алды. Алардын эң сонун учурлары болду, чындап эле. Элестеткиле, алар антпесе, алар ошо бала үчүн оорубаса, бала үчүн кейибесе, сыйынбаса, анда алар жашоосуна эң сонун келме керек. Баласы келмек эмес эле, баласы куткарылбай кетет эле. Бирок ал эң сонун учурду башынан өткөрдү. Бүгүнкү күндө биздин өмүр жашыбыз Теңир сөз айтылгандай 70 жыл, күч кубаты болсок 80 жыл. Бирок убакыт өткөн сайын бүгүнкү күндөгү аба ырайынын өзгөрүшүнө жараша, зыяндуу нерселердин көбөйгөнүнө жараша биздин өмүрүбүз дагы кыскарып бара жатат. Оорулардын көбөйгөнүнөн улам дагы биздин өмүрүбүз кыскарып атат. Бирок ошо кыска өмүрүбүздө, кыска учурда биз эмне үчүн эмгектенип, эмне үчүн ооруп жүрөбүз? Кээде биз кичинекей жоготкон акчабыз үчүн, жоготуп алган бир буюмдарыбыз үчүн, сындырып алган бир нерсе үчүн биз көбүрөөк кыйналабыз, көп ооруйбуз. Ал эми жоголуп бараткан балдарыбыз үчүн, жоголуп бараткан туугандарыбыз үчүн биз көп кейибейт экенбиз. Бирок Теңир чакырат. Адамдын эң сонун учуру Теңир үчүн эмгектенген учурлар. Адамдын эң сонун учуру адамдардын жаны үчүн кайгырган, кейиген, ооруган учурлар. Ошол себептен бир туугандар, жашообузду текшерип көрсөк, биз эмне үчүн эмгектенип жүрөбүз? Мүмкүн өзүбүз үчүн эмгектенип жүрөбүз, өзүбүз үчүн жашап көнүп калдык. Биздин баалыктарыбыз, жердеги баалыктарыбыздын баардыгы өзүбүзгө бурулуп калды. Мен асман үчүн, Теңир үчүн эч нерсе кылбай калдым. Мен өзүм үчүн жашаганга көнүп калдым. Бирок Теңир айтат: оюңду өзгөрт, жашооңду өзгөрт. Сен мен үчүн эмгектен. Ошондо ошо өткөн өмүр жашыңда эң сонун учурлар деп бир күн айта алгандай болосуң. Жок асманга барганда, эң сонун учурлар өттү жер бетинде. Кудай үчүн ошондой эмгектер болду деп айта алабыз. Элчи Паул өмүрүнүн аягында айтат: мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Ал артын карап ушундай бир кубаныч менен айткан. Иса жөнүндө айтат Ишаяда 53-бөлүмдө, ал өзүнүн эрдигине кубануу менен карайт дейт, эрдигине дейт да. Өзүнүн баатырлыгына кубануу менен карайт. Иса жердеги жашоосунда чын эле баатырлык кылды. Теңир үчүн, атасы үчүн ал эмгектенди. Адамзат үчүн ал эмгек кылды, өзүн арнады. Ал кубануу менен карайт. Өкүнүү менен эмес. Бүгүнкү күндө бир тууганым, сиз жашооңузду артыңызды карап азыр эле өкүнбөйсүзбү? Кел, алдыда жашообузда мүмкүн Иса үчүн эмгектенгенге, Теңир үчүн эмгектенгенге жашообузду, баалыктарыбызды, пландарыбызды буралык. Максаттарыбызды өзгөртөлүк. Ошондой эле өзүмдүн болбогон нерселер үчүн кайгырбай, бирок башкалар үчүн кайгырып, башкалар үчүн сыйынууга Кудай биздин жүрөгүбүздү бурса экен. Кудай батасын берсин. Амин.